Рахмат, Дастан Эрсбекович. Урматтуу премьер-министр, сиз Арменияда бизден көп адам каза болду деп мисал келтирип атасыз. Ошол эле Арменияда жакшы жерин айтып кетейинчи. Электр энергия жана газга келген счеттордун 30%-ин эгер 5.000-ден 10.000-ге чейин келсе, 10.000-ден 30.000-ге чейин келсе 30%, 5.000-ден 10.000-ге чейин болсо 50% мамлекет компенсациялык төлөп берет экен, мисал катары. Билим берүү боюнча менде суроо бар, Аида Жекшенбаевна. Ошол мурда бекер тамактарды бергенде, ошол бекер тамактар азыр эмне болуп атат? Ошол каражат каяка кетип атат мектептердеги? Эльвира Жыргалбековна, бул маселе боюнча биз дагы мына билим берүү министр менен өзү менен сүйлөшкөнбүз. Азыр мына жакын арада бул боюнча дагы биз министрликтен отчет алып, анан ушу боюнча иштейбиз. Кечиресиз, бирок деген ошол ысык тамактарды гуманитарканы анса эле таратып атпайсыңар. Ошол ысык тамактарды мектептердеги окуган балдардын адрестеринде эле даректери бар да, ошолорго жеткирсе кандай болот эле? Биз сиздин сунушуңузду кабыл алабыз. Рахмат. Саламаттык сактоо министри, сизге суроо. Ош шаарынын ЦСМ 1 мобильный бригадасы кайрылып бизге мынтип атат да, биздин бухгалтерлер дейт, жанакы графиктерди толтургандар өздөрү толтурушуп, анан сен ката кетирдиң деп, и это отражается на заработных платах. ЦСМ номер 1-ден келген арыз да. ЦСМ номер 1 город Ош. Город Ош. Жыргалбековна. Ошол ЦСМдин жетекчи врачы, лаборант, шопурлардан именно ушундай ситуация болуп, мажбурлатып кол коюп, аягында каражатка келгенде деген сен туура эмес толтуруң деп аларды күнөөлөп коюшуптур. Эльвира Жыргалбековна, сиз туура айтасыз. Бизге да ушундай бир кайрылуулар түшүп атат жарандардан. Анан мына мисалы Токмок ОЦСМ менен Чуйский ЦСМ, анан Токмокская туберкулезная больницадан кээ бир медициналык кызматкерлерди без содержанияга жиберип салышыптыр да. Анан ушу боюнча дагы биз азыр иликтөө жүргүзүп атабыз. Сиз айткан маселе боюнча дагы биз бул маселени көзөмөлдөгө алабыз. Макул. Аида Жекшенбаевна, парламентте жүргөндө сиз мындай ачык депутаттардын катарында элеңиз, вице-премьер-министр болгондон бери негедир мындай көп маалыматты ала албай калдыкта, сизге сураныч. Асрандиев да чыгып алып айтып атат да, донорлордон келген жардамды биз ачык айкын деген отчет бере албайбыз дейт. Систер боюнча, маскалар боюнча, гуманитардык жардам боюнча эл арасында абдан чоң мындай негатив болуп атат. Ошол каражаттын отчеттору каякта деп сурап атышат да. Рахмат. Сурооңузга рахмат. Кечиресиз, мен бүтүрө алайынчы оюмду. Бул сизге кайрылуу, өкмөт ачык айкын болуш керек. Анан Минфинде жаңы министр келгенден бери ачык өкмөт деген 10 секунд кошпойсуз? 10 секунд. Ачык өкмөт деген программаңарды өчүрүп коюп турсуңар. Бул эмне дегендик? Ал ачык өкмөт деген эл аралык өнөктөштүк боюнча бар, эми Жок, жабык өкмөт болуп калдыңар да, коронавирус келгенден бери. Биз эчтеке маалымат ала албай атабыз. Аида Жекшенбаева жетектейт, азыр ачык өкмөттү алып барат. Эльвира Жыргалбековна, ушул сурооңузга дагы рахмат. Чыныгы мен депутат болгондо ушул бүт маселелерди ачык айтып чыкчумун. Анан бул өкмөткө келип, мен ушул эле калыпта иштейм. Анан мисалы мына сиз айтып атпайсызбы, жеке коргончу каражаттар боюнча дагы маселе болуп атат, маалымат жок болуп атат депчи. Бирок мен мына өйдө дагы биздин коллегабызга айтып кеттим, бул бүт маалымат ушу саламаттыкты сактоо министрлигинин сайтында илинип турат. Ошол эле убакытта биз жалпы мына массалык маалымат каражаттарына бул маалыматты беребиз. Күтөбүз. Эл күтүп атат. Рахмат.